Сайкал Садыбакасова кыялыңыздагы жашоого кам көрө баштаңыз. Ырчы актриса Сайкал Садыбакасова көрөрмандарына кызыктуу кеңешин бөлүштү. Убакыт эч кимди аябастан учкан куштай өтө берет экен. Бир көз ирмемге тете өмүрүбүздө жакын адамдарыбыз менен тарынышып, бизге жакпай турган нерселерге көз жумуп келе беребиз. Бирок тереңирээк ойлонсок, жараткандын бизге өлчөп берген саналуу убактысын эмнегедир жагымсыз нерселерге коротуп, көңүлүбүз чөгүп жашай беребиз. Күнүмдүк жашоонун агымы менен бул нерселер эсибизден чыгып калат. Бүгүн сиздерге сунушум: кылчайып артты карап, ар бир өткөн күнгө, адамдарга, өзүңүзгө ыраазычылык билдирип, азыркы акыбалыңызга терең шүгүр кылып, алдына карап, жакшы тилектериңизди коюп, кыялыңыздагы жашоого жетүүгө кам көрө баштаңыз. Күндө болбосо да кээде ушул нерселерди ойлонуп туруу ар дайым биздин жашообузду бактылуу кылганга түрткү берет деп ишенем, деп билдирди ырчы айым. Эскерте кетсек, 10 декабрда Кыз Бурак тобунун негиздөөчүсү, Кыргыз Республиканын эл артисти жана эмгек сиңирген артисти Гүлшайыр Садыбакасова менен Сайкал Садыбакасова да чогуу келген туулган күнүн белгилешкен. Маалымат булагы Заманчекит KG. Назира Айтбекова мага тийсе, калымына 3 миллион сом берет элем. Бирок менен тоодо мал багып. Барына белгилүү болгон актриса Назира Айтбекова Азия News гезитине бир адам сүйүүсүн билдирди. Актриса Назира Айтбекова 3 миллион сомго көйнөк алып бере турган эркектер жок экенин арман кылып, Facebook'тагы баракчасына пост жазыптыр. Мага тийсе, калымына 3 миллион сом берет элем. Бирок менен тоодо мал багып, фермерликте иш кылыш керек. Жашым 47-де, аялымдын көзү өтүп кеткен. Малым тескери жайылып, санаганга да ишеничтүү жан керек экен. Назира мага тийсе, жомоктогу жашоону тартуу кылат элем. Телефон номеримди редакцияга калтырам, деп билдирген. Маалымат булак Азия News.